Assalamu alaikum урматтуу Урманы ТВ каналынын көрөрмандары, урматтуу интернет колдонуучулары. Урматтуу достор, мен мына 5 жерде жүрөм. Мындай Арстанбаб деген барыңар таныган, билген ушундай рекреацион зона ыйык жерде жүрөм. Мына көрүп жатасыздар. Бул жерде кандай гана жаратылыштын кереметтери бар эмес. Мына көрсөңөр, ушундай жерде бул андан сырткары бул жер балуандардын журту. Ар түрдүү балуандар чыгып, Кыргызстаныбыз даңазалап жүргөн, менмин деген балуандар чыккан. Ушул жерде биздин айылдын Golden Suzak клубунун балуандары, жаш балуандары окуу машыгуу жыйындарын өткөрүп жатат. Азыр сиздерге тартууламакчы болгон видеом ушулар жөнүндө. Биздин журтубуздун ушундай балуандарын, жаш балуандарын, бөлөжөк олимпиада чемпиондорун, дүйнө чемпиондорун комментарий менен колдоп койгула, лайк баскыла достор. Азыр эмесе сиздерге ушулар жөнүндө машыгуулордун видеолорун тартуулаймын. Алга! Урматтуу достор, биз Арстанбабтагы эски лагерлердин бириндебиз. Мына дем алуучу жерлер. Карагыла, кандай кооздук, тоолор, жаңакзаллар, сай бар мына жерде. Аба өтө салкын достор. Мына ушул жерде биздин бөлөчөк олимпиада чемпиондору ушул жерде машыгып жатышат. Мына карагыла. Ой, молодцы мына. Ой, молодцы. Азаматтар, мен ушулар жөнүндө сиздерге видео тартуулайм деген. Мына агайды бир сөзгө тартсак. Ассаламу алейкум агай. Саламатсызбы? Тынчпы? Ден соолуктар жакшыбы? Чарчап атасыңарбы? Манай жакшыбы? Эң алгач. Манай жакшы. Өзүңүз жөнүндө кичине тааныштырып өтсөңүз, анан кийин кайсыл клубда канча күн болду ушул окуу машыгуу жыйындарында баштаганыңарга ушулар жөнүндө дагы өзүңүз алгач. Ассаламу алейкум, урматтуу күрөш көрөрмандары. Мен Камилжанов Даниэль, Golden Suzak спорт комплексинин эркин күрөш боюнча машыктыруучусумун. Биз бул жака чыкканыбызга бүгүн 4 күн болду. ОФП иштеп жатабыз. Балдарга общий физическая подготовка. Буюрса дагы бул жакта бир жума болобуз. Жайдын ысык күнүндө балдарга бир аз болсо дагы салкыныраак жака иштеп, балдардын физикасын ашырайлы деп бул жака келдик. Буюрса дагы мындан бул жерде биздин машыгып аткан балдарыбыз Кыргызстан биринчилигинен Айжага барып келген балдарыбыз бар. Алардын атын айта кетсек, Закиржанов Али, Изатуллаев Мухаммад Ясин, Латипчанов Абдулла деген балдарыбыз машыгып атышат. Андан тышкары да өзүбүздүн балдарыбыз бул жакта буюрса бизден үмүтүбүз чоң балдарыбыз. Аябай сонун агай, дагы бир суроолор бар. Мына балдар машыгып жатышат экен. Канча күн болду? Анан канча бала бар сиздерде? Кайсыл клуб жөнүндө дагы өзүңүз канча жылдан бери тренировка кыласыз? Ушулар жөнүндө дагы. Golden Suzak спорт комплексинде машыгабыз. Адрес Сузак айыл өкмөтү. Баарыбыз билген өзүбүздүн Сузак больницабыз бар. Больницанын жанында биздин спорт комплекс жайгашкан. Бул жака келгенибизге биз 2 апталык сборго келдик. ОФП сборго. Бүгүн уже биринчи аптабыз түгөнүп атат. Дагы 1 апта убакыт бар. Кудай кааласа, биздин залда жалпысынан 300гө жакын бала машыгат. 2 тренер болуп иштейбиз, шеригим бар. Мен өзүм айта кетсем, өзүм Muratbek Sanatbayev спорт клубунда машыкканмын 10 жыл. Ал жактан физкультурный окууну бүтүп Жагуудан. Анан бул жака ишке киргениме мага 1 жыл болду мына. Ошол 1 жылдын ичинде дагы Кудай кааласа жакшы ийгиликтер жараттык. Буюрса муну менен дагы токтоп калбай, дагы мындан дагы чоң ийгиликтер жаратканга аракет кылабыз Кудай кааласа. Тез, дер. Токтой, зырт менен кошосуз. Кош. Тезирак, тез.
мындай суроо мына жаратылышта мына Арстан бапта өзгөчө ушундай тренировканын, машыгуулардын өзгөчө тараптары кандай маании бул балдарга? Жөн эле ушул шаарда же айылда спорт залдарда тренировка кылып койсо эле болбойбу ошону деген суроолор дагы болуп калат. Спортту баары эле түшүнбөйт. Ошого спортчу катары, ушул спорттун агайы тренер катары ушулар жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Анан бул жерде кандай график менен машыгуулар жасап атасыз балдарга? Алгач графигин айтып өтсөк, биз 3 мал тренировка кылабыз күнүнө. Эртең мененкисин 7ден 8ге чейин физзарядка, анан балдар 8ден завтрак ичишет. Эртең мененки завтрагыбыз молочный. 10дон кайра экинчи тренировкабыз башталат 12ге чейин. 12де келишип балдарыбыз обед ичишет. Обедибиз второй. Биринчиге суюк тамак, экинчиге кой тамак, витаминдер. Обедтен кийин эс алышат 2ден 5ге чейин. 6да кайра 3-чү тренировкабыз башталат 8ге чейин. Азыркы учурда биздин машыгуу графигибиз ушундай. Ал эми өзгөчө тараптарын айта кетсек, бул сбор спортсменге негизи эле кайсы спорт болбосун бардык спорт түрүнө керек нерсе. Анткени сбордо биринчиден режим болот. Анткени режим спортто чоң роль ойнойт. Если бала туура режимде кетпеген болсо, эч кандай ийгилик жарата албайт. Эми могу тоонун койнуна келе турган болсок, табиятта бул жакта абасы таза. Бизге керектүү салкындык бар бул жакта. Айылда машыга турган болсо, ал жакта үй иштери же дос жарлар менен алаксып калышы мүмкүн. Бул жакта негизинен бизге режими керек. Бул жакта балдар убагында эс алышат, убагында тамагын жешет, убагында тренировкасын кылышат. Жада калса телефон да колдонушпайт. Бош убактылар болуп калса, китеп окушат. Эң негизги ушул өзгөчөлүктөр. Дагы акыркы суроо агай, ушул Golden Сузак спорт клубуна, балуандардын ушул секциясы, баристердин клубуна балдарды кабыл кылууда, жаш балдарды кандай талаптар сиздерден талап кылынат? Кандай талаптар бар? Бизден залга кабыл алуу үчүн талаптар эң негизгиси баланын ден соолугу чың болушу керек. Анан жашына келсек, 7 жаштан жогору алабыз. Ал эми керектелүүчү документтер туулгандыгы тууралуу күбөлүк, мед справкабыз болушу зарыл, баланын ден соолугуна байланыштуу. Анан ата-эненин ыраазычылыгын жазган арыз кагазы керек бизге. Ошону менен залга кабыл алабыз. Жашына келсек, ошол 7 жаштан жагы 15-16 жашка чейин балдарды кабыл алабыз. Бул машыгуу графиги эртең менен 9дан 10:45ке чейин группабыз бар. Кечкисин азыркы жай ысыкка байланыштуу 5ден 6:45ке чейин группабыз бар. Ал эми күзүнөн баштап 3дөн 4:30га чейин, 5ден 6:30га чейин группаларыбыз кайрадан ачылат. Барыңыздарды биздин залга чакырабыз. Ден соолукту бекемдегиле. Барыңызды күтөбүз. Биздин зал кызматта. Урматтуу достор, урматтуу көрөрмандар, балуандардын кантип жашап атат? Кандай жерлерде жатып жатат? Анан кандай тамактар жеп, кандай шарттарда тамактанып атат? Ушулар жөнүндө сиздерге жакшы бир видео дагы тартуулайбыз, көрсөтөм. Достор, балуандар ушул сиздер көрүп турган кооз жерде мына жашап жатышат. Тамактар деле ушул жердин өзүндө даярдап берет мына. Кандай гана кооз жана сонун жер. Карагыла панораманы. Аябай жакшы, ичкери киребиз.
ичкери киребиз азыр. Ассаламу алейкум. Балдар кандайсыңар? Жакшыбы? Агай, тамагыңар таттуу болсун. Ушул жердин өзүндө тамак даярданып, ушул жерде жатат окшойсуңар, а? Мен азыр көрөрмандарга дагы силердин жаткан жериңерди дагы алып көрсөтөйүн. Айтып өтсөйүз ага чейин. Бул жактан тамак жасап беришет, кухнябыз бар, эжебиз бар, кобурубуз. Ушул жерде жатабыз, балдар. Бул жакта комнаталарда, экинчи этажда жатышат. Ар комнаталарда балдар. 3 мал тамак ашыбыз. Эртең мененки физзарядкабыз ушул жерде. Үйдагы суу аясы менен полный жакшы. Бул жакта ойной турган теннистер бар балдар. Бош убагында. Үйдүн суу аясы жакшы негизинен. Сонун мына көрүп жатасыздар, урматтуу көрөрмандар, бул евро стилде түшкөн ушундай апартамент экен, көрүп жатасыздар. Ээсинен сурасам, немис стандарты боюнча курулган ушундай апартамент дейт. Бул спортсмендерден сырткары дагы келип ушул жерде Арстанбаптын ушундай сонун жеринде жайгашкан, келип эс алып дем алып кетсеңер болот. Коноктору кабыл кылат экен. Азыр мен жатаканалар менен тааныштырам. Достор, ар бир жерде эң алгач туалет менен душуну көрүп алдык. Душтар заманбап бардыгы. Душтар бар экен. Туалет дагы заманбап. Анан мына жерде мына жатакана. Сонун бир бөлмө мындай. Анан кийин дагы мына жерде дагы бир жатакана. Сонун. Мен уулум дагы мени кубалап жүрөт. Жабып калыптым да балбандар кошулайын деп. Азыр мен жогору этаждагы ушундай жатакананы дагы алам. Достор, экинчи этажда дагы балдар жайгашкан. Мындай чыгылат. Мына жерде оюндар жайгашкан. Дагы 3-чү этажда балдар дагы жатышат, мансард. Урматтуу көрөрмандар, менин оюмча өтө сонун жерде спортсмендерди ушундай азыркы саясат боюнча дагы спортсмендерге өзгөчө ушундай шарттар жаратыш керек. Азырынча бул жерде ата-энелер өздөрүнүн дөмөрчүлүгү менен бардыгын төлөмдөрүн төлөп, мына азыр балдар ушул мекенеге керектүү спортчулар тарбияланып чыксын деп ушундай шарттар жаратышып жатат. Ошо окуу машыгуу жыйындары Арстанбапта улантып жатышат. Агай өзү дарбыз союп берип жатат балдарга. Жаздын күнүндө балдарга витамин дейт. Ага башка мөмөлөр бар окшойт. Бул жакта бананыбыз бар. Банан бар экен, алма, ар түрдүү мөмө жемиштерден берилет экен мына. Андай балдар жактыбы? Жаккан болсо лайк, комменттер күтүп калабыз достор. Жаш палвандарды мына колдоп коелу. Ушул менен достор, Арстанбаптан жаш палвандар жөнүндөгү видеобуз аягына чыкты. Репортаж дагы кийинки видеолорду көрүшкөнчө, Урманов ТВда атайын сиздер үчүн мен Жамшыт Урманов, Арстанбап. Жаккан болсо лайктар достор, комментарийлерди жазгыла. Күрөшкө кызыккандар, жалпы эле спортту колдогондор болсо, комментарийлерди аябагыла, колдоп койгула. Биздин Кыргызстанда дагы жакынкы келечекте Олимпиаданын спортчулары, Олимпиаданын чемпиондору чыксын. Олимпиада катышкандар көп эле чыгып атат. Олимпиаданын алтын медалын алган азыр тарыхта, жаңы Кыргызстандын тарыхында азырынча жок достор. Көрүшкөнчө жакын күндөрдө бардыгыбыз ушундай чемпиондор күтүп алабыз. Арстанбаптан атайын Урманов ТВ үчүн, канал үчүн мен Жамшыт Урманов.